Инспекторларды унаамды сүзүп салдыңар деген мас абалындагы айдоочу. Бир айдоочуга эле бир эле учурда 5 айып кагаз жазылды. Ушул жана башка сыяктуу өлкө аймагында атталган кылмыш кырсык окуялары менен телегүзөт программасынан тааныша аласыздар. Аны мен Темирлан Сейитбек уулу алып барам. Саламатсыздарбы? Соңку суткада республиканын аймагында 21 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Бишкек шаарында 2, Чүй облусунда 7, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусунда 3, ал эми Ош Ысык Көл облустарынын аймагында 2ден өрт кырсыгы катталды. Ош шаарында 25 жаштагы жигиттин үйүнүн короосунан ок атуучу курал, жардыруучу зат табылды. Бул тууралуу бүгүн 1-июнда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 1 ай мурда эле Ош шаарынын 1996-жылы туулган тургунунун үйүндө курал жарактар сакталгандыгы тууралуу маалымат алышкан. Аталган маалымат боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 1 ай бою атайын иш-чара жүргүзүлгөн. Кечээ 30-июнда аталган жигиттин үйү күбөлөрдүн пароосунда тинтилип, андан РГД-5 үлгүсүндөгү жардыруучу зат жана 16 калибриндеги курал жарак алынды. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Биздин чыгармачыл топко Бишкек шаарындагы наркология борборунан мас абалындагы айдоочу инспекторлорго баш ийбей жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Айтылган дарекке биздин чыгармачыл топ барган учурда төмөндөгүдөй чуулуу окуя орун алды. Алдыңкы мүнөттөрдө. Наркология борбору. Бул жаран автоунаа эмес эле. Велосипед тээп жүргөн жерден инспекторлор аны кармап алгандыгын айтат. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин эшикке чыгып, унаамды сүзүп салдыңар деп инспекторлорду ашата сөгүп кирди. Siz машинада бараттыңыз беле? Жок, велосипед айдап бардым. Жаштан кайда жооп берсеңиз ой. Жаштан кайда өттүм, мен велосипед айдап бардым. Нормально, добрый выезд, жаштан кайда, просто. Велосипед айдап бардым. Велосипед айдап бараттыңыз беле? Выпил 2 кружки. Велосипед айдап бардым жерден кармоо болду. Уруп коюшту мына милициялар. Мына жөнүндөн булар эл бар жерден урбайт экен. Уруп коюшту. Эл жок жерден акырын уруп отурду. Şu, дагы эмне дейт? Дагы эмне болду? Не болду? Мына пультумду алып койду. Жок дейт. Ключумдун пульту жок. Şu, айтып турган сөзүм жок. Сен доконца тартасың, доконца тарт. Анан тиги караган жерине барганда жок болуп кетпей. Ничего себе. Это мы в 10 пришли. Нолар көрдүм, меники болуп атат да. Жана силер жоктон колду кайрып, аңы болуп чыкканда, ушинтип айтсаңар болмок да башында турабы? Бизин башчы бес кылып. Мен мына жаштан отурам азыр. Мен айтып атам, токтоп десем жылдырып атат. Мондай кайрып атат байке. Каякта сен айтасың. Кадаган үчүн алды кайдап атат. Койсоң аяк, сен койсоң мына могу жаңы ак. Жүр, майдан карайлы. Кара барбы доконца Сен экспертиза. уруп атасың, ули. Байкеси бул сүзүлгөн жок дем. Сүзүлгөнчү мен сени жылдырба десем эмне жылдырып атасың? Машина монча алга эле келди, тетекка чейин барган жок машина. Артка айдап туруп сүзүп атасың сен. Качыт дегенде мен сени ордунан жылдырба десем жылдырып атасың. Айттымбы мен сага? Ордунан токтоп атат бул. Ули, сен жөн эле бутуп Мен айтасың. чалыгай. Занный ходко салып токтотом бу. Мен отурам го аркада, койчу, Жок, мен занныйга чалыгай. салып токтотом бу. Машина өзү могул жерде монча алга. Астык айдап атасың. Момне. Карабайсың ар жагын жолун. Момне. Аны кайдан билем Мен экенин? көргөзүп атпайм сага ак могу. Көргөзбөйсүң анда бөлөк жеринде эле. Мас болуп айдап жүрөт го бияк. Макул мас болгону кармакчылык. Кел, нур акиташпы көр. Өзүңө Мен өч. аны билем, түшүндүм. Мас Эй, болуп байке, айдап кармадың. Кел, бекче. Келем бас. Мына, о сүзгөнү ким чапелим бе? Жок, сен эми провоцировать этип атасың ошон үчүн. О, бактык. Кийин сен Мен айтып атпайм. Сен уруп атасың. Сөгүнбө досум, сөгүнбө азыр. Башыңа Жок, кой сөгүнбө досум. ули сен сүзүп атасың, не африштен атасың, соткон башыңы чыгарыш коюмбу азыр? Кимдин машина чыгарат? Сен Сен Жөн эле буларга эме кыл. не шакалдан атасың, Чаппайсың. алып алып, тигин Буларга алып. жөн эле провоцировать этип. Чапта. Чапта. Тебе маған не деп отырсың? Сен эмне кайрып атасың? Эмне болду? Не сөгіп атады? Я, Мындай тұрма, байке, сопротивление. Тебе деп отам маған. Шакал тарт мына жакта. токтой, сен жөн турчу. Отур дейм. Эй, Койурчу. Не болду? Ондай эми кыла турганыңарды кылып чыгар. Болду да эми. отсаң. Жалгыз жүргөндөн Алдыңмы эле? Болду да. кызыгып
албайм да. Мага Сен мырзасың да. мен үстүмө келбечи басыңбы. Сен Мени кармаган. кармаган. Айдоочунун жанындагы жүргүнчү инспекторлорго келип ишти бүтүрөлү деп коркутуу аракеттерин көрүп баштады. Ал арада алардын ортосунда арыздашуу пайда болуп чыр чыкты. Мен ыстыра турган сен эмессиң. Койчу дейм, койчу. Тийбей сүйлө дейм. Тийбей сүйлө дейм. Койчу. Тийбей сүйлө дейм. Койчу. Кул тарттың. Мени эмне түртүп атасың? Жо, мени эмне түртүп атасың? Монда сопротивление жагыз. Жо, мени эмне түртүп Көрдүң атасың? түрткөндө. Я, Байке сіз сен эмне бирөөдү түртүрүп, өзүң түртүп алып анан кийин мени тарт деп. Сен ушундай экенсиң өзүңө. Көрдүңбү? Мени монтип түртүп алып анан кийин. Жо, бара сен. Жүр, байке. Оолдула, байке. Байке, жүр, жакшы отуруңуз, байке. Үч колдонбой эле коелу, байке. Ой, мени тарт мени. Жүре, тиме. Кылыч жүре, отур. Кел, отур. Бакса, Тимас алчы. Кел. Ne oldu? Çoygulayı бербечи дейм. Жок, çoygулап алма. Кызматкерлердин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей койгондугу үчүн бул жаранды жакынкы милиция бөлүмүнө алып кетишти. Ал эми айдоочунун унаасы айып короосуна 17.500 сомдук протокол түзүлүп киргизилди. Кадамжай районуна караштуу Пүлгөн айылында аткезчилик жол менен прекурсор химиялык заттарын ташып жүргөн адамдар кармалды. Маалыматка караганда Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Өзбекстандын Жараны Кыргызстанга аткезчилик жол менен прекурсор химиялык заттарын өткөрүп жүргөндүгү боюнча маалымат алышкан. Иликтөө иштеринин натыйжасында Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Арсенал аталышындагы операция жүргүзүлүп, анын негизинде Пүлгөн айылындагы Шаршара участкасынан Кадамжай районунан Халмён айылынын 40 жаштагы тургуну жана 29 жаштагы тургуну Hyundai Partner үлгүсүндөгү автоунаа менен 28 даана 20 литрлик желим идишке өзгөчө жыты бар химиялык заттарды ташып бара жаткан жеринен кармалган. Аталган суюктуктар соттук медициналык экспертизадан өткөрүлүп, ал 682 килограммды түскөн прекурсор зат экендиги аныкталды. Азыркы күндө тергөө амалдары жүрүп, кылмышка шектүүлөр тергөө убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тогустордо 4 жарандан 33 килограммдан ашык баңгизаты алынды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 23 июнда белгисиз жарандар Тогусторо районунун аймагынан ГАЗ-3110 үлгүсүндөгү автоунаа менен барып, баңгизатын даярдап жаткандыгы боюнча ыкчам маалымат алынган. Бул факт боюнча маалымат ошол эле күнү Тогусторо райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 268 беренеси баңгизат каражаттарын, психотроптук заттардын жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатын жана мыйзамсыз даярдоо менен сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Тогусторо райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш аракеттеринин негизинде 1986, 1990, 1991 жана 1992 жылы туулган Нарын шаарынын тургундары кармалып, алардын жанынан оозу байланган 5 каптын ичинен өзгөчө кескин жыты бар күрөң түстөгү заттар алынган. Алынган заттар боюнча дайындалган соттук химиялык экспертизанын негизинде жалпы салмагы 33 килограмм 369 граммды түзгөн марихуана заты экендиги такталды. Жогорудагы 4 жаран Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 98-99 беренелеринин негизинде 48 саатка Тогусторо райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Өлкө аймагы боюнча алынган кылмыш кырсык жана жол кыймылдарындагы ар кандай чулуу окуялар менен тааныштыңыздар. Кырсыктан оолак, кылмыштан алыс болуңуздар.